بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Таңғамалдық учур бар го, аябай берекелүү убакыт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган. Абу Дауд, Тирмизиде келген, бул 10дон ашык сахаба риваят кылган. Сохр ибн Вадаа деген сахабада радиаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллахумма барик ли уммати фи букуриха." О Аллахым, менин үммөтүмдүн таңғамалдық убактына береке бер деп. Башка бир хадистеринде бурика ли уммати фи букуриха, менин үммөтүмдүн таңғамалдық убактына береке берилди дейт. Ошон үчүн алымдар айтып келет, таңғамалдық убакыт касмул арзак ва нузул баракат вал хайрат, таңғамалдық учур, рызкылар бөлүнө турган учур, берекет, жакшылыктар жай турган учур деп. Бизде деле улуу аксакалдар, айылдагы апалар кичинекейибиз айтып калчу да, таңгамалда уктачу эле, күн чыкканча уктабайт, рызкы чачылат деп. Бул нерсени дагы мурунку улуу аалымдар айтып келген экен. Ошон үчүн сахабалар, табииндер керек болсо оор сапарларда болуп калса дагы, түндөп жол жүрүп калса дагы, келип багымдатты окушуп туруп, ошондой түнү менен уктабаса да багымдатты окугандан кийин күн чыкканча зикир кылып, күндү чыгарып, анан кийин укташчу экен. Мына булар да ушул билген эртең мененки убакытта, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган. Эртең мененки убакыт берекелүү убакыт туугандар. Кайсы гана ишти жасабаса, альхамдулилла ошол иште береке бар. Береке болот ошол иште. Эртең менен багымдатты окуп, зикирди кылып, Аллах Тааламды эстеп, андан кийин амалдарын кылса, сөзсүз ошол күндөгү амалдары берекелүү болот. Себеби аябай байланган бул убактар. Мындай айтканда, эртең менен жакшы турсаң, ибадаттарды өз убагында, зикирлерди убагында кылсаң, ошол күнүң дагы жеңил өтөт, берекелүү болот. Таасири бар ошол күнүңө. Ошон үчүн мурунку алымдардан бири айткан, өтө пайдалуу сөз, яумука мислу жамалик дейт. Ин амсакта аввалаха табиака ахируху деп. Бул күнүң дейт, күндүн эртең мененки күнү кадимки төөгө окшош дейт. Төөнүн бирөөнүн кармалып турсаң, калган төөлөрүң артыңан ээрчип келе бергендей эле, эртең мененки убактыңды бекем кармасаң, калган күнүң дагы өзү ээрчип келет дейт да. Төөнү билип түшүнбөгөндөр болушу мүмкүн. Мисалы, төөдө адатынан 40 төбө, 50 төбө башында бир төөнү кармап жетелей берсең, на жактагы 39 төбө артынан бир ис менен ээрчип келе берет экен да. Ошондой эртең менен адам эрте туруп, Аллах Тааламды эстеп, зикир кылып, намазын окуп, ушундай илим мажилистерге отуруп, эскерип, анан ишине кылса, ошол күнү берекелүү болот. Адам шандагай болот. Ал эми эртең менен уктап калып, анан күн чыккандан кийин тургап, анан кайра телефонун чукулап, бул оорукчан адамдар деп айтат экен мурунку калымдар. Аллах сактасын. Булар, мындай адамдар ийгиликке да жетпейт. Кеш тургандар жалкоо болот, ныксыраак болот. Ушундай касал деп коет да, хумул дейт. Аллах сактасын. Булар да жакшы ийгилик жаратпайт. Керек болсо ушул дүйнө ишинде деле күчтүү бизнесмендер, иштиярмандар, жашоодогу айрым бир белгилүү ийгиликке жеткендер, илим посттордогу алардын адаттарынан аз уктап, аз тамак жеп, эрте туруп кан көргөн. Соодагерлер деле ошол, соодагерлер деле эрте туруп тирлигин кылса, соодасында береке бар. Бүт иште эрте менен туруу. Ошон үчүн мурунку сахаба, табииндер күн чыкканча уктап жатуу макрух деген, жаман көрүлгөн амал деген. Себеби дегенде таң аткандан баштап күн чыкканга чейинки убакыт бул ганима, мындай айтканда трофей, олжо, чоң бир керектүү учур. Ошол хадисти риваят кылган Сахр ибн Вадаа деген сахаба өзү бизнесмен болгон. Айтат, ушул хадисти билгенден баштап ал эрте туруп, баягы намазын, зикирин кылып, башка жерге товарларын жөнөтчү эле амал кылып, эрте соодасын баштачу экен. Өтө байып, соодасында берекелүү болгон сахабалардын бири болот. Ошон үчүн ким уктаганды жакшы көргөн болсо, айрыкча ушул таңгамалкы берекелүү учурда күн чыкканча жатса, алардын иштеринде береке болбойт. Иш эле эмес туугандар, анын денеси да берекесиз болот да. Өзүнө өзү жакпай, ныксырап, шалдырап, бир нерсени чыгынып кылайын дейт, кыла албайт. Ошондой бир оору пайда болот да, Аллах сактасын. Ибн Аббас радиаллаху анху келет, чоң аалым сахаба. Ошо балдарынын бирин көрүп калат уктап жаткан, ошо таңгамалдык учурда. Бул намазга каза болгон учур эмес, тууганда намазды окуп коюп уктаган учурда айтылып атат. Намазды окуп койдуңуз, анан күн чыкканча эле жатып аласыз. Кум атанаму фиссаа аллати туқассаму фихил арзак деп баласына таң калып атат. Эй балам, тур. Аллах Тааламдын рызкысы чачылып аткан кезде уктап атасыңбы деп таң калып атат да баласына. Бул убакыт өзү кыска эле убакыт,
бирок ошол күнгө тете да. Бир күндүн тагдырын чечип кое турган учурда. Ошон үчүн Муслимде келген хадисте Ибн Масудтан кыскалап айтайын окуя. Шакик ибн Салама деген сахаба айтып атат. Биз дейт багамдат намазын окуп алып, ошол бир иштери менен Абдулла ибн Масудтун үйүнө барып калдык дейт да. Таңгамал. Барып калганда эле бизге уруксат берди дейт үйүнө киришке. Үйүнө киришти. Анан баягы кызматчысы чыгып киргиле десе, биз күттүк дейт да. Баягы кыжалат болуп калбайлы, үйүнө кирип балки даяр эмес дегендей, эми таңгамалык учур го деп күтүп турдук дейт. Болбосо терден бирөө киргиле деди дейт. Анан күтүп туруп шашпай бир аздан кирдик дейт. Кирсек Абдулла ибн Масуд чоң алым сахаба отуруп Аллах тааланы зикир кылып аткан экен. Анан бизге сурап калды дейт. Мамана акуман тадхулу ва код удина лакум. Эмне кирбей туруп калдыңар? Силерге киргиле десе, алар жооп берет. Биз дейт анна донанна анна бa'da ahlil bayt naim. Биз ойлодук сиздин кээ бир үй бүлөңүздүн ээлери, үй бүлөңүздүн бирөөлөрү уктап атат, ошо кыжалат кылбайлы деп ойлойт дейт да. Бул сөздү укканда Абдулла ибн Масуд таң калып айтат. Силер эмне биздин үй бүлөнү капилетте деп ойлоп атасыңарбы деп айтты дейт да. Кандай жаман көрдү көрсөз бул сөздү, кандай бир мындай бир өөн учурады бул сөзчү. Абдулла ибн Масудтун үйү, бул биздин үй кайдыгер үй бүлө деп ойлодуңарбы? Бул учурда да адам уктайбы дегендей сөздү айтты да. Субханалла. Андан кийин ары карап ошо зикирлерин аяктап, анан күн чыктыбы деп ошо карап, анан күн чыккандан кийин ушул зикирди айтты дейт сөздү. Алхамдулиллахиллади акалана яумана хада ва лам юхликна бидунубина. Бул Муслимде келген, Сахих Муслимде келген. Аллахка мактоолор болсун ушул күнгө жеткизгенге деп. Ушул убакытты азыркы күндү кармап калууга жеткизген Аллахка шүгүр, мактоо болсун деп. Күнөөлөрүбүз менен бизди жок кылып салган жок деп Аллах тааланы мактап даңктады дейт. Эми сөзүн карасаңыздар, мындай пайда да. Ибн Масуд эмне деп айтып атат? Аллахка мактоо болсун ушул күнгө деп. Ушул күн деп эртеменки бир кыска учурду күн деп атап атат да. Алымдар айт, бул эмне деген десе, бул ошол кыска учуруңду кармасаң, ошол күнүңдү кармадың. Ошол күнүңдөгү берекелүү убакыт. Туугандар, бул нерсеге жакшы маани бериңиздер. Көп адамдар мына жазышат да. Кечке телефон кармай берем, өзүм ээ боло албайм. Мындай өзүмдү бирөө башкарып жүргөндөй, билем бул жакшы экенин аткара албайм, билем бул жаман экенин тыйыла албайм деп күнүмдө ушундай бир ныксырайм, шалдырайм, көңүлүм жок, жалкоолук келет, желкем ооруйт деп ушу сыяктуу нерселер көп да. Ошонун дарылоонун бирден бир жолу адам эрте жатып, кечкисин намазды окуп, анан эрте турсун. Эрте туруудо өзүнчө бир рахат туугандар. Намаз окусын, зикир кылсын, тренировка кылсын, зарядка кылсын, эрте менен туруп бассын, эркектер мечитке барсын. Аялдар эрте тирилигин кылып, үйүндө зикирин кылып, балдарын эрте тургузуп үйрөтүп, ошондой кам көрсө, алхамдулилля. Бул мурунку алымдар дагы ошол белгилүү таап деп коет го, табиптер. Айткан эрте мененки учурда да уктап жатуу бул ал адамдын бул дүйнөдөн ырыскысынан гана кур калбастан ден соолугуна да зыяндарды алып келет деген да. Ден соолукка да бул зыян. Илимий дагы бул аныкталган деп айтат экен. Ырыскыдан эле кур калбайт эмес, ден соолугуна да зыян алып келет деп айтат. Сабагым аямда бир хадис менен сөзүмдү аяктайын. Бул да сүйүнүч, шуну мен кээде көп ойлойм да. Алхамдулилля, бул Мекке менен Мединадагы мечит эле эмес, жалпы мечиттерде деп укканда мен аябай сүйүнгөм ушул хадистечи. Хадис Хасан Тирмизде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман саллал фаджра фи жамаа". Ким багымдат намазын жамаат менен окуса дейт. Сумма qaada yadhkurulloha hatta tatlu ash-shams. Андан кийин отуруп күн чыкканча зикир кылса Аллах таалам эстеп. Сумма салла ракатайн. Андан кийин 2 рекет намаз окуса дейт. 2 рекет намаз духаны окуп алсаңыз болот, күн чыкты. Күн чыкканда 2 рекет намаз окуса, канат лаху ка ажри хаджа ва умра. Ага ажылыктын жана умранын сообу берилет. Караңыздар, кандай бул Алла тааламдын бизге берген белеги, жакшылыгы. Тамма деп келген. Толук ошол ажылык умранын кабыл болгон сообу кандай болсо, туура ошондой соопту алабыз. Бул нерсеге ишениш керек, иман келтириш керек, якын менен адам ушуга кабыл кылып, ошону аткарса ошондой соопко жетет. Мурунку бир китептерде эскерет алымдардан уккам, айтат да, бул үммөт дейт, бул үммөт эң өмүрү кыска үммөт. Алла таалам өзүнүн берешендиги менен ошондой өмүрүбүз кыска, бирок соопторду аябай көп жазган бизге. Кичине амал кыласың, бирок сообу тете. Мисалы, Нух пайгамбардын доору 1000 жыл жашап атпайбы? Элестетиңиз, 1000 жыл жашап канча сооп амалды кылып койсо болот. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтү 60 менен 70-тин ортосунда эле болот деген. Андан өткөндөр аз эле адамдар өтөт дейт. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар.
канча адамдар 40-та, 30-та, 50-де өтүп кетип атат да. Көп аябай. Статистикада 60-70-те эмес, көбүнчө ушул 20-дан 40-ка чейин өлгөндөр көп экен да. Азыр 40-та өлгөндөргө таң калбай да калды ужечи. Белгилүү болуп калды. Мунун жаш кетти айылечи эле да. Адат болуп калды да. Бул ушул үммөтүбүздүн өмүрү кыска туугандар. Ошон үчүн аракет кылып калайлы. Ушундай сооп амалдарды кылып калууга аракет кылайлы. Анан буну эмне далат кат? Мындай эркек адам кантип жамаат менен окуп калат эгерде эрте тура албаса? Эртең мененки учурду уктайм деп ниет кылбаңыздар. Туура күн чыккандан кийин уктай берсе болот. Күн чыккандан кийин уктай бериңиз. Уктай берсе болот деген уктап албаңыз узат. Кыска эле убакыт, 40 мүнөттө адам уйкусу канып калат. Анан тириликти кылыш керек. Береке жок деп коебуз. Көп өзү айтып атпайбыкмы? Убактыбызда береке жок. Себеби берекелүү учурду курутуп алдык да. Эртең мененки берекелүү учурду кармасак, жана төөнүн бирөөгүн кармап алсаң, калган төөлөр сени ээрчийт деген мааниси эмне? Ошол эртең мененки учурга бекем болуп, ушул кезде иштериңди так кылып, намазыңды окуп, зикириңди кылып, дуаңды кылып, эрте камыңды көрүп, эрте тирилигиңди көрүп баштасаң, ошол күнүң берекелүү болот. Көп нерселерге үлгүрөсүң деген сөз. Бул тажрыйбада деле белгилүү. Улуу байкелер угуп аткан болсо, билет баары. Полияда болобу, содада болобу, стройкада болобу, эмне иш болбосун, эрте туруп кам көрсөң, саат 10-11ге чейин билинбей эле көп иштер жасап саласың да. Анан ондо туруп алып, караң келген чейин иштесең деле, белки түшкө чейинки кылган иштей иш болбойт ал. Аны практикада деле эч ким тана албайт, аны баардыгыбыз билебиз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берди, бул үммөткө Алла таалам береке берди таңга амал учуруна. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дуа кылды. Аллахумма барикли уммати фи букуриха. О Аллах таала менин үммөтүмдүн таңга амал учуруна береке бер деп. Анан ошо таңга амал учурда намазын каза кылып койсо, эртең мененки зикирин айтпаса, кантип анан күнү берекелүү болот. Албетте аны чеби болбойт. Шайтан жин аны оңой эле азгырат. Каалагандай кылып чимирет ары бери. Ошон үчүн өзүмдү өзүм башкара албай атам. Өзүмдү өзүм бир ишти билип аткара албай атам. Жалкоолук касал пайда болду деп жазгандар көп да. Күнүңдүн таразасы эртең мененки учур. Эртең мененки учуруң жакшы болсо, ошол күнүң жакшы болот. Бир жумалык күнүңдүн таразасы бул жума күн. Жума күндү мыкты өткүзсөң, ибадат менен, зикир менен, аракет менен бир жумаң берекелүүлүгүн сезесиң. Кимде ким жума күнү Кахф сүрөсүн окуса, ошол жумасы толугу менен нур жаап турат Алла таалам дейт го. Бир жумалык күндүн таразасы бул жума күн. Анан бир жылдыктагы таразасы бар. Бир жылдыкта жакшы өткүзүш үчүн ошо бир жылда келген ороз айды жакшы өткүзүш керек да. Ороз ай жакшы өтсө, бир жылың жакшы өтөт да. Жакшы өткүзсөң деген сөз ошол. Аллахтын буйругун аткарып, тыйганын тыйылып, сооп амалдарды аракет кылып, мындай чыгынып аракет кылуу деген. Анан өмүрүңдү да жакшы өткүзүү бар. Өмүрүңдүн таразасы бул ажылык туугандар. Ажылыгыңды мыкты аткарып келсең, ошо ажылыктан келген адам өзгөрөт дейт го. Ошо өзгөргөн белгиси, анын ажылыгы кабыл болгон белгиси. Өзгөчө адам болуп келет. Өзгөчө дегени ошол күнөөлөр кечирилип, Аллах тааламга тоо кылып келгенде, эгер өзгөчө амалдарды жасап, өзгөчө дегени бир элден башкача амал эмес, ошо таква болот деген сөз да. Туура түшүнөлү, таква болот. Мурун жаман иштер болсо тыйылат ошолордон, жакшы иштерге бет алат деген сөз да. Ошол анда өмүрүнө болгон тараза.